Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кутмандуу таңыңар менен. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Демек бүгүн биз кыргыз тилинен 10 класстар үчүн окуу жана түшүнүү деген темада сөз кылабыз. Видеону кунт коюп көрүп чыккыла, тапшырмаларды аткаргыла. Эгерде силерде түшүнүксүз нерсе болсо, аны сөзсүз түрдө мугалимиңерден сурагыла. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышалы. Биз бүгүнкү сабакта силер менен окуу жана түшүнүү боюнча маалымат алабыз. Ой жүгүртүүбүздү жана кыргыз тилиндеги сөз байлыгыбызды арттырабыз. Ошондой эле жоопкерчилик менен тапшырмаларды өз убагында аткарууга үйрөнөбүз. Балдар, окуу жана түшүнүү деген сөздү силер буга чейин угуп эле жүргөнсүңөр, бирок кыргыз тилинде тексттер менен али тааныша элексиңер окуу жана түшүнүү боюнча. Демек, мында текстти окуп чыгып, аны канчалык деңгээлде түшүнгөнүбүздү текшерүүчү тапшырманын бир түрү балдар. Мында тексттин мазмунуна, ошол тексттеги абзацтардагы камтылган ойлорго, сөздөргө, айрым сүйлөмдөрдүн маанисине байланыштуу суроолор берилет. Демек, бул тапшырма кыргыз тилинде ой жүгүртүү алуубузду, кыргыз тилинде канчалык деңгээлде ойлоно алабыз, ошондой эле сөздүк запасыбыз кандай, сөз байлыгыбыз канчалык экендигин, сөздөрдүн маанисин түшүнөбүзбү, мына ошолорду текшерүүчү тапшырма экен. Демек, мында балдар силерге бүтүн текст берилет. Ошол текстти окуп чыгып, тексттен алынган суроолорго жооп беришиңер керек. Бул суроолордун жообу сыртта эмес, бул суроолордун жообу ошол тексттин эле өзүндө кайсыдыр бир сүйлөмдө, кайсыдыр бир абзацтын ичинде катылып жатат. Болгону биз аны кылдаттык менен терең ой жүгүртүп тапканга аракет кылышыбыз керек. Анда мен силерге ошол бир текстти окуп берейин дагы, бул суроолор менен кантип иштеш керек экендигин карап чыгалы. Синкасен тез жүрүүчү поезд. Поезддин бул түрү 1964 жылы Токайдо шаарында жасалган. Синкасен эксперттери Япониянын башка шаарларын бириктирет. Экспресстери. Алардын ылдамдыгы аябай жогору жана нөөмөтүнөн эч качан кечикпей жүрүп, жүргүнчүлөрдү каалаган станциясына өз убагында жеткиргени менен өзгөчөлөнүп турат. Бул поезддер коопсуздугу боюнча да эң алдыңкы орунда турат. Себеби ал ишке кирген күндөн бери 48 жыл өтсө да бир дагы жолу аварияга дуушар болгон эмес. Синкасендин жасалуу технологиясы жана системасы өзгөчө. Поездде иштеген адамдар да өз иштерин талапка ылайык аткарышат. Алар поезддин салонуна 7 мүнөттүн ичинде эч бир адамга тоскоол болбостон, буюмдарын ордунан жылдырбастан тазалап чыгышат. Ошол себептүү жүргүнчүлөр дайыма салондордун тазалыгы үчүн Япониянын Чыгыш темир жол компаниясынын кызматчыларына ыраазычылык билдирип турушат. Токио темир жол станциясы ылдам жүрүүчү транспорт тармагындагы эң көп жүргүнчүлөрдү камтыган борбор болуп саналат. Анын натыйжасында бул жерде 4 платформа аркылуу поезддер ар бир 4 мүнөт сайын жүрүп турат. Аялдамага токтоо үчүн 12 мүнөт берилип, анын 5 мүнөтүндө жүргүнчүлөрдүн кирип чыгуусу уюштурулат. Ал эми 7 мүнөттө поезд кызматкерлери салондогу отургучтардын жабуусун алмаштырып, жууп тазалаганга жетишет. Бул компаниянын кызматкерлери өздөрүнүн сылыктыгы менен дүйнө жүзүнүн элдеринин мактоосуна татыктуу болгон. Демек, текстибиз мына ушул балдар. Эми биз ушул текстке карата берилген суроолор менен таанышып көрөлү. Карайбыз. Тез жүрүүчү поезддин аталышы кайсы тилде? Англис, немис, жапон, француз тилинен алынган. Демек, ойлоп көрсөк, тез жүрүүчү поезддин аталышы кайсы тилден алынган болушу мүмкүн? Текстке кайтып келебиз. Бул жерде бир да тил көрсөтүлгөн эмес. Япон, англис, немис тили көрсөтүлгөн эмес. Бирок Синкасен тез жүрүүчү поезд кайсы жерде жаратылганына байланыштуу биз мунун япон тилинен кабыл алынгандыгын ойлоп өзүбүз тапсак болот экен. Демек, Японияда жаратылгандан кийин бул япон тилинен алынган. Жапон тили. Кийинки суроо. Поезддин башка транспорттон өзгөчөлүгү эмнеде? Демек, кандай өзгөчөлүгү менен башка транспорттон айырмаланат экен? Жай жүрөт, кеч жүрөт, кечикпей жүрөт, кечке жүрөт.
Жоопту издөө үчүн кайрадан текстке барабыз. Бул суроонун жообу демек алардын ылдамдыгы аябай жогору жана нөөмөтүнөн эч качан кечикпей жүрүп каалаган станциясына жүргүнчүлөрдү өз убагында жеткиргени менен өзгөчөлөнүп турат. Демек экинчи суроонун жообу дагы биринчи абзацта экен. Демек бул жерде кечикпей жүрөт деген В варианты туура болду. Кийинки суроо. Сиздин оюңузча жүргүнчүлөр үчүн поезддердин ортосундагы жүрүү убактысы канча мүнөттү түзөт? 7 мүнөттү, 8 мүнөттү, 4 мүнөттү жана 3 мүнөттү. Ойлоп көрөбүз. Демек текстте кандай сандар көрсөтүлдү эле? 12 мүнөт көрсөтүлгөн, 7 мүнөт көрсөтүлгөн, 4 мүнөт көрсөтүлгөн, 5 мүнөт көрсөтүлгөн. Демек булардын ичинен 8 менен 3 чыгып кетти, 4 менен 7 мүнөт калды. Эми эстеп көрөбүз. 7 мүнөттө кандай окуя болду эле? Демек, эгер эстей албай калган болсок, кайрадан текстке кайтабыз. Демек, 7 мүнөт деген жерди издейбиз. 7 мүнөттө поезд кызматкерлери салондордун, отургучтардын жабуусун жууп тазалаганга жетишет. Демек, бул 7 мүнөт туура эмес экен. Себеби 7 мүнөттө башка иш аткарылат экен. Жогоруга чыгабыз. 4 платформа аркылуу поезддер ар бир 4 мүнөт сайын жүрүп отурат. Демек, туура жообу бул 4 мүнөт сайын экен. Ар бир поезддин аралыгы 4 мүнөт экен. 4-үнчү суроо. Салонду жыйноодогу убакыт ичинде кызматчылар эмнеге жетишет? Жабууну чечип жууп тазалаганга, жабууну жууп кургатып кийгизгенге, шейшепти чечип жуурканды жууганга, отургучун алмаштырып чаң сүрткөнгө. Ойлоп көрсөк, бул жерде отургучту алмаштырып, шейшепти чечип, жабууну жууп кургатып кийгизген деген сөз кездешкен жок. Бизде жабууну чечип жууп тазалаганга жетишет дедик. Демек, А варианты туура болду. Жүргүнчүлөрдү тейлөөдө темир жол компаниясынын кызматчылары кандай сапаты үчүн мактоого татыктуу? Жароокерлиги менен, сылыктыгы менен, унчукпастыгы менен, оройлугу менен. Ойлоп көрөбүз, кайсы сапатка басым жасалды? Эгерде эстей албаган болсоңор, кайра текстке кайтышыбыз керек. Текстти карайбыз дагы, бул сапаттардын кайсы бири кайсы жерде кездешти, же ушул сыяктуу ой бар карайбыз. Акыркы абзацта бул компаниянын кызматкерлери өздөрүнүн сылыктыгы менен дүйнө жүзүнүн элдеринин мактоосуна татыктуу болушат. Демек, бул жерде сылыктыкка басым жасалыптыр. Сылыктыкка басым жасалган болсо, бизде Б варианты туура болот экен. Балдар, окуу жана түшүнүү тапшырмасын мына ушундай тартипте аткарабыз. Текстти биринчи абдан кунт коюп окуп чыгышыңар керек. Андан кийин суроолорго жоопторду табышыбыз керек. Эгерде дароо эле жооп бере алсаңар, анда текстти кайрадан суроолор менен таанышып бүткөндөн кийин дагы бир сыйра окугула. Ошондо силерге түшүнүктүү болот. Тапшырма. Анда балдар, тапшырма алгыла. Окуу жана түшүнүү боюнча мен Google формада тест даярдадым. Ошол тест силерге жиберемин. Жакшылап ойлонуп, суроолорго ойлонуп жооп берип, жоопторду бүгүн кечке чейин жөнөткүлө. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта тургула.